Билген да эмеспиз аны. Анан тем более бул жерде азыр Чүрөк деген аял өзүнө документ жасап алыптыр. Биз ал аялдын көзүн да көргөн эмеспиз, тааныбайбыз дагы мисалы. Карасаңыз 2020-жылы анан кийин 22-жылы мына бул колдор атамдыкыбы ушул? Бул 2020 Бул биринчи болуп атат. 2020-жылдары атам жазып берген. Атамдын колу ушундай. Ушинтип колгойчу атам. Сиздин колуңуз тата бул. А могу кол сиздикиби? Жок, бул жерде атамдын колу эмес ал. Бул атамдын жазганы, бул атамдын колу. А бул болсо атамдын колу дагы эмес, бул атамдын жазганы. Сиздики эмеспи ата ушул? Анда атамды да кошо алдап кетиптир да анда. Рахмат анда. Эгерде мүмкүн болсо ошол соттук отурумдарга сиз да өзүңүздүн көргөзмөңүздү берип, бул бүгүнкү күндө мисалы Сапаргүл апа менен Арслан ата талаада калып атат. Булардын үйүн сатыкка коюп, кадимкидей сатып атышат. Болгон эле сүйлөй албай атат да. Жакшы болот. Алган жокмун деп өткөндө дагы ыйлады да, ушинтипчи мен 1,5 миллион алган эмесмин деп мынтип ыйлады. Болду ата, ыйлабаңыз, кыжалат болбоңуз. Ордуңузга зыян болот. Бунун баары бүтөт. Эч кыжалат болбоңуз. Макулбу? Баары жакшы болот.